Кан шаарынын тушундагы айланма жолдо болгон жол кырсыгы видеого тартылып калган. Буга чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кырсыгы тууралуу маалымат берип, анда Honda Odyssey жана Mercedes Sprinter унаалары кагышкандыгын айткан. Видеодон көрүнүп тургандай, жеңил унаа тайгактан жолдун каршы тилкесине чыгып кетип, өз багытында бараткан бус менен кагышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы каза болгондор жана жаракат алгандар бар экендигин айтып, тактоо иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи. Кара Суу районундагы Туратали базарынын бир бөлүгүнүн кожоюну камакка алынды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, жеке ишкер өзү көзөмөлдөгөн бөлүктөгү ижарачы соодагерлерди контейнерлерди бузуртуп салам деп коркутуп, келишим түзүүдө жана аны узартууда $5,000 $10,000 чейин мыйзамсыз акча чогултуп турган. Ижарачылар соода жайды алтыртып жиберүүдөн коркуп, ижара акыдан тышкары дагы мыйзамсыз акча берүүгө аргасыз болушкан. Ушул жылдын 24-январында бул боюнча УКМКга арыз түшкөн. Анын негизинде атайын операция уюштурулуп, соодагердин бири мурда суралган $5,000 анын эсебине которгон. Андан кийин УКМК кызматкерлери жеке ишкерди кармап, тергөө абагына камакка алган. Соттун чечиминин негизинде үйүнө тинтүү жүрүп, $135,600, $1,113,800 сом зер буюмдары Улуттук банктын 999 үлгүсүндөгү жалпы салмагы 1 килограмм болгон 10 даана алтын куймасы жана 2017-жылы чыккан Range Rover унаасы алынган. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Ракыев кызматтан кеткендигин айтты. Бул тууралуу ал 26-январда Бишкек шаарындагы Имам Саракси атындагы Борбордук мечитте жума намазы учурунда айткан. Муфтий өзү кызматынан ыктыяры менен кетип жаткандыгын кошумчалаган. Ишенимдүү булактардын айтымында муфтийдин милдетин убактылуу анын орун басары Самидин кары Атабаев аткарышы мүмкүн. Замир Ракыев 2021-жылы июнь айында Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи болуп шайланган. АКШнын Аламабад штатында соттолгон жаран биринчи жолу азот жыттатуу жолу менен өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазууда. 1988-жылы аялды өлтүргөн деп соттолгон Кеннет Южен Смит өзүнүн өкүмү боюнча даттанууга аракет кылган, бирок арызы четке кагылган. 2022-жылы аны ийне саюу жолу менен өлүм жазасына тартуу аракети болгон, бирок ишке ашкан эмес. Процедураны жүргүзгөн адистер ийнени күрөө тамырга киргизе албай коюшкан. Андан кийин өкүмдү аткаруу ордеринин мөөнөтү бүтүп калган. Өлүм жазасы ишке ашкандан кийин Аламабад штатынын губернатору Кей Эйви 30 жылдан ашык системаны алдаганга аракет кылгандан кийин Смит өзүнүн үрөй учурган кылмыштары үчүн жоопкердик деди. Штаттын башкы прокурору ырайымсыздык боюнча айыптоолорду четке кагып, өлүм жазасы эффективдүү жана гумандуу болгондугун айтты. Адилеттүүлүк орноду деди ал. Азот жыттатуу жолу менен өлүм жазасына тартуу процедурасы жергиликтүү убакыт боюнча 19:56 башталып, 29 мүнөттөн кийин дарыгерлер Смиттин өлгөндүгүн айтышкан. Ага маска кийгизишкен. Ал аркылуу таза азот денеге кире баштаган өпкөгө киргенде ал кычкылтекти сүрүп чыгарат. Натыйжада гипоксия жана өлүм ишке ашат. Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы консулу Гүлнура Нарматова Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Александр Иванов менен сүйлөшүү жүргүздү. Айта кетсек, 17-январда Орусия укук коргоо органдарынын Екатеринбургдагы курулушта иштеп жаткан мигранттарды, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын текшерүү учурунда казча басырып мазактап жаткан видео социалдык тармактарга тараган. Консул Орусиянын өкүлү менен ушул теманы талкуулап, тегине жерлигине карабастан ар бир жаранды текшерүүдө мындай ыкмаларды колдонууга жол берилбестигин белгиледи.